ойлонуп көрдүңөр беле? Эмне себептен? Мына судоустройство, судебная система. Мындай караганда өкмөт бул жерде эки сүйлөмдөн өтүп атат. Эгерде орусчасын талдай турган болсок, суд, анан устройство. Имущественных договорных споров. Биринчи датасын эме турат, журналды ачканда эле биринчи датасы турат го, вот, например, 08.05.2001 и последний датасын жазасыңар да. Синяя берип коюш керек. Почта аркылуу дагы жөнөтүп койгула болот. Кээде баягы жетти же башка жакта болуп калып, аны электронный почта менен жөнөтүп беришет. Ходящий менен аны принимать этип бересиңер. Бирок почта аркылуу андан келгенден кийин кабыл алсаңар, келе албай калып, мүмкүн убакыттар жок болсо, почта башчылардын квалификациясын жогорулатуу боюнча окууга биринчи жолу келдим. Бул окуудан азыр мына уже 3-чү күн окуп атабыз. Өзүбүздүн баягы жумуш ордунда иштеп жүргөн практикабызда чыккан көптөгөн суроолорго жооп ала алдык. Менин оюмча ушундай аппарат кызматкерлерин окутууга көп ушундай убакыттар бөлүнүшүнө мен кошулам. Себеби бизде баягы кадр маселеси өтө кыйын, келип кеткендер көп, баягы көпкө чейин калып иштегендер аз. Ошол себептен баягы улам жаңы келген кызматкерлерге улам ушундай окутууларды уюштуруп, баягы квалификациясын жогорулатып турса, мен ойлойм ошол соттун именно ошо канцелярия кызматкерлеринин баягы жумушу жеңилдеп, баягы билбеген нерсесин билип алып, анан кийин орусча айтканда баягы качество работы жогорулайт деп ойлойм. Анан ошол Высшая школа правосудия абдан ыраазымын ушундай окууларды уюштуруп аткандарына. Мындан ары дагы өнүгүүнү каалайм. Ишиңиздерге ийгилик. Сот кызматкерлерине, ошо именно аппарат кызматкерлерине көңүл бөлүп, бизди дагы ошо квалификациябызды көтөрүп, бизге дагы баягы билбеген нерсебизди билдирип окутуп атканыңыздарга рахмат. Анан дагы сунуштарым ушундай окууларды көбүрөөк баягы жерлерде окутуу көп болсо, баягы менин оюмда качество работы еще больше будет расти. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын сотторунун аппарат жетекчилерине уюштурулган комплекстүү окуу программасын өтүп жатабыз. Бул окуу жыйынтыгы биз үчүн жаңы мүмкүнчүлүк. Бул жактан күнүмдүк кылган ишибизге тажрыйба алып атабыз. Теориялык жана практикалык ишибизге алып жүргүзүүлөр боюнча чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул алган тажрыйбабызды кийин аппарат кызматкерлерине үйрөтүүгө жана тааныштырууга пландап жатабыз. Мындай окуу жыйындары көп болуп турса, биз үчүн тажрыйба алмашууга, өзүбүзгө бир нерсени билип алууга чоң мүмкүнчүлүк болот деп эсептейм.